Саламатсыздар урматтуу кесиптештер, силер менен кайра экинчи көнүгүүбүздү аткарабыз. Биринчи көнүгүүбүз гитара болчу. Гитараны аянтча чейин жасадык. Биринчи сабактагы ошол кандай кылып PDF-ти чүймөгүнүгө алып келүү жана башка текст стил бул жерден размерный стиль жасаганды биз үйрөндүк. Ошол эле файлдын ичинде кийинки көнүгүү экини аткарсаңар болот. Улантабыз, ортодон баштап чийип баштайбыз. Круг, центр. Бул жерден болсо 26-ны 2-ге бөлүп туруп, радиус, диаметр эмес, радиус. Экөө менен чийсеңер болот. Кааласаңар күлчөбөй таңба D-ны басып туруп 26, же болбосо 26-ны 2-ге бөлө турган болсоңор, канча болуп калат? 13-төн радиус диаметрден жарым болуп эсептелет. 13 кылып жазсаңар радиус аркылуу бул 26 диаметр болуп чыгат. Кийинкиси 90. 90 болуш үчүн мен 45 кылам. Бул жерде. Кийинкиси болсо бул жерден осевой круг. Бул 160 дейт диаметр. 160-тын жарымы 80. Командалардын бардыгы бул командный строкадан аткарылып атат. Канча сантиметр, канча миллиметр. Учурда чийип атканыбыздын баары миллиметр аркылуу чийип атабыз. Эми бул жерден болсо 16 жана 28-ти эки тарапка карап жасайбыз, тышкы жана ички. Аны үчүн offset 16. Бул ичкиси болду экөө, бул болсо тышкыны чийип алабыз. Бул жерден кайра пробел. Эң акыркы команданын автокад өзүнө сактап калат. Радиус кайра 28, 1, 2. Буну сызыкта адашып кетпестик үчүн кызылга боеп алабыз. Эми кошумча сызык аркылуу өткөн сабагыбызда эмне болду? Бул жерде 60 градус ачыктык чыйдык. Ошону кайталап бул жерге чыгабыз. Жардам сызыкты чыйдык. Rotate, select subject, базовый точка, 30 градус. Буну чыйып алдык. Сол тарапты. Эми оң тарапты чыйыш үчүн кайра пробел басам, последний команда. Ошол объектти тандайм, базовый точка. Rotate сааттын чебесине карама-каршы болуп өзүнүн немелерин градустарын берет. Ошон үчүн мен копияны басам. Ошол объектибиз копия болуп, кийинкиси копия менен жасалыш үчүн пробел -60. Бул экөөнү чыйып алды. Эми тримди басып туруп кесилген сызыктарды тандадык. Керек эмес болгондорду кесип алсак болот. Кечиресиңер, трим эмес экстен. Мындай кылып кесип салдык. Эми буларды чыгабыз. Бунун радиусу 16. Өлчөбөй туруп эле мен тандайбыз кругту, центр. Бул жака алып келебиз. Радиус, кайра центр, радиус. Бул керек эмес тарабын кесип салыш үчүн тримди тандайбыз. Кесип аткан буну, муну пробел. Керек эмес болгон тарап. Кайра пробел. Select, пробел. Керек эмес тарабын тандайбыз. Кайра бул жака чийип отуруп эле бул экөөнү тандап туруп, mirror тандайбыз. Бул жерден базовый точка. Вертикал сызык менен копиялайбыз. Окей, пробелди басабыз. Эми бул жерде 90 градусту, радиус 10ду чыгарыш үчүн филлетти басабыз. Тандайм. Кайра пробел. Эки сызык тандай турган болсом, анда көрүнүшкө келди. Бул кругтун болсо, бул көрүнүп турган жери керек эмес.
Суретті қарап көре тұрған болсақ, бұны да кесіп саламыз. Trim. Окей. Бұл жерде жардам сызықты да өшіріп салам. Қайра ошол эле 160-тын радиус қанша болуп атат? 80 болуп атат. 80 сызыкчыда. Ылдыйды чейиш үчүн ылдый тарапты. Дейт. Жок, 160 кечирип койсоңор. Так, эми кайра эле ошо 60 градус ылдыйга чийип отурбайлы, бул экөөнү тандайм. Mirror аркылуу эмне ылдыйга копиялап коем. Окей. Эми негизги сызыгыбыз бул. Эгер карап көрө турган болсок, өйдөй тарап ички 16 болуп атат радиус. Ылдый тарап болсо 14 болуп атат. 28, эки тарапта 28. Мен буну кайра копиялап койсом деле болчу, бирок 14 болгон үчүн кайрадан жаңадан чыгып атабыз. Offset ичи 14. Окей. Ич тарапка жана көчө тарапка, тыш тарапка кайра пробел. 28 кайра радиус. Ички жана тышка. Кайра тримди тандап туруп, керек эмес болгон сызыкты өчүрүп салабыз. Мондай выделить этип туруп деле кессеңер болот. Ондон солга карап туруп. Кээ бир автокад жаңы үйрөнчү досторубуз бирден кесиши мүмкүн. Ондон сол тарапка карап туруп, ошол квадраттын ичине кирген, тийген сызыктын баары автоматтык түрдө ошол трим аркылуу кесилип баштайт. Кайра кругту тандайбыз. Ички тарабы кайра center радиус. Trim. Кесишкен сызыктарды тандап пробел. Керек эмес тарапты кесебиз. Кайра эки жолу пробел. Сызыктарды тандады. Ички тарапты өчүрүп салабыз. Буну ошону эле mirror командасы аркылуу тандап туруп, центрден алып туруп, копиялап коебуз. Улантабыз. Биздин бул жерибиз калды. Азыр мен бул жерди тандай турган болсом, бул автоматтык түрдө өчүп кетет. Ошон үчүн мен trim менен бул жерди кесип салам. Fillet. Эмне үчүн туура тандап жасап атам? Анткени filletте эң акыркы жасалган эми настройка өзүндө калат. 10, бул жерде да 10. Буну өчүрөм. Так, аяғына жетип калдык сызыктын. Эми бул жерде кошумча сызык бар. Аны кандай кылып жасайбыз? Midpoint, 3 бурчтук, анан тангенис. Сызыкты тандайм, mirror, center тандап туруп, пробел сатырам болсом, бул бияка келет. Эми кошумча сызыктарды чыйып алабыз. Туура эмес болду. Кээ бир учурда туура эмес болгондо артка кайтыш үчүн Ctrl Z'ти басабыз. Оң тарапты карап көрө турган болсок, жерден көрүнүп турат. Туура эмес чыйган кезде Ctrl Z'ти баса турган болсок, назад болот артка. Туруп алып келдик. Эми круг чыйып туруп, бул жерде керек эмес менен алып салам. Круг center. Мындай кылып туруп trim. Бул кругтан тышта болгондорду кесип салам. Бул жерден болсо мен кайра line типти жүктөп алышым керек. Line типти жүктөш үчүн кайра клавиатурага LT жазабыз. Пробел. Loading, load. Калган бирөөнү тандап туруп, Ctrl-A'ны басабыз. Выделить всё. Окей.
reload all selected line types бұл жаққа келді. Окей. Бұл жерден осылай сызықты таңдаймыз. Осылай сызық бұл тышқа шейін келіп тұр. Extend таңдаймыз. Окей. Егер қарап көре тұрған болсақ, ішінде штриховка бар екен. Штриховканы жасап аламыз. Ішкі сызықтарды өшіріп салам. Өшіріп салбаймын. Уақытты изолировать етіп салам. Осының тұран басып тұрып, isolate, hide object. Бұларды да таңдап тұрып, осының тұран басып тұрып, hide object. Штриховка дров панеліне жайғашқан ол жерде. Таңдадық. Бұл жерден болса, өзімізге керекті болған таңдаймыз. 33 дейді. 33-ті таңдаймыз. Қалаған ошы ашық жерге алып келіп тұрып. Окей. Егер штриховка атайын бір немесе уклоны бір нәрсені түсіндірбей тұрған болса, бұл өзіншеле қалса болады. Суретте болуш үшін біз қайрамен таңдап тұрып уклонды бұл жерден егер 100 емес 90 қылсақ болады. 90 болады екенбіз. Бұл жерге 90 қылсақ қайран шынды оқылады. Изоляция болған емелерді қайталаш үшін маусының оң тұрағын басамыз. Isolate and object isolation. Бұл жері қайра келіп қалды. Емі осы сызығы тип беріп шығамыз, line тип таңдап. Shadow бұл жерден shadow деген табамыз. Кешіріп қойсын. Хайден. Dashot кешіріп қойсын. Dashot екен. Dashot екенін таңдадым. Өзіңіз қалаған таңдасаңыз болады. Бұл осылай знакты білдіреді. Өтчем 0.5 қылсам. Көрініп тұрыш үшін. Емі қайра match point. Қадан ашол осылай сызықтарды жасап қоям. Бүгін ашол негізгі сызығы осыды қалыңырақ қылып көрсетудің әрекет қылам. Шол чиылған сызық бойынша Анчым не қылауыз, қалаған тип линияны таңдап тұрып, штриховка, маусының оң тұрағын басам, селекционер. Тұр емес болды. Таңдап изолировать етіп саламыз. Таңдаймыз. Негізгі башында әлі жасаш керелі болар. Еме сызықтар бары бір болуш үшін joint қылып салышымыз керек. Бұл жерде joint. Байланыш үшін. Болған таңдаймыз. Бұл жерден болса line width var. Қаландық, сызықтан қалындығы 0.30, 0.30 таңдап қоямыз. Егер сіздерде мұны 0.30 көрінбей тұрған болса, бұл жерде line with display деген бар, ошоны күйгізіп қойшыңар керек. Ошонда сызықтың қалындығы жөнінде көрініп белгіленіп тұрады. Эми сақтаған нәрселерді артқа қайтарамыз. Isolation, object isolation. Эми размер үстін светін өзгөртіш үшін текуші светті өзгөртөз. Call деп жазабыз. Пробел. Чашыл. Окей. Қайсы тип менен жасайбыз. Астан алабыз өзгө. Annotation. Бұл жерден не? Текуші бұл жерде 55 екен. Ал annotationге тура келет екен.
Егер силердин масштабыңар 1.4, 1.10 боло турган болсо, ошол аннотация менен иштей турган размерлер боло турган болсо, 1ге коюп алсаңар болот. Ушул көрүнүштө ортодон киргизип коюшуңар керек. Размер өйдөйдөн баштайбыз. Так, биринчи радиустарды берип чыгабыз. Хомго кайтам кайра. Радиус. Так, биринчи радиус. Тамгабыз аябай кичинекей болду. Бул жерден өзгөртүп алсак болот. 5 кылып алабыз. 5 аябай чоң. 4 аябай чоң болот. 2 кылсак более-менее болду. Кайра команданы тандайм. Бул тышкысы. Радиустун тышкысы. Бул болсо ички радиус. Чөйпөбүз. Бул жерде болсо радиус 10. Башка кайсы жерде радиус бар? Бул жердеги 10. Правильно басам, анткени автокад эң акыркы команданы өзүнүн эмесинде сохранить этип салат. Объект тандап туруп, фигураны өзүбүз каалаганга алып келип туруп, правильно баса турган болсок, бул ошол бойдон калат. Эми кайра бул жерден радиус 108 дейт. Так, 108. Şirkete olsun. Geçir koysar olacakegen. 108. Başka bol dışı 28 радиус. İçi bolsa 14. Ildırcanımız 14 kılgamız. Ildırdan bolsa uklon menen razmer. Bu жерде angle deyt. Bunu tandayız. Bunu tandayız. 30 градус. Эми диаметрларыбыз беребиз. 26-90 жана 160 диаметрлерибиз бар экен. Диаметр тандаш үчүн кайра бул жерге келип туруп, диаметр тандайбыз. Сызык көчөрүп алабыз муну. Болсо жакка алайлы. Андан кийин бул 1.60 дейт. 1.60 жакка алып келип коебуз. Эгер штриховканын ичинде ортодо калып кете турган болсо, тамгалар көрүп туруш үчүн кайра annotation, ошол 55-ти өзгөртөбүз. Учурда 55 текущий болуп эсептелет, тандалып турган. Body 5 text. Жерден болсо текст тандап туруп, калдым окшойт. Таптым. Тексттен не draw frame around text басат. Окей. Макулдаш үчүн кайра сетке барайын. Тостанай кылабыз. Close. Жерден же болбосо штриховканы тандап туруп, маустун оң тарабын басабыз. Бул жерде draw border бар. Арка планга өткөзүп алышыбыз керек. Мындай. Кайра көрүнөт. Мына кийинки сабактарда кайра бул жөнүндө кайталап өтөбүз. Choose аткарды, кайра чейин бул жерде атын жазабыз азыр. Text. Outline текстти жазабыз. По диагонал алып келип коюп туруп. Постов. Англис тилинде турат экен. Control. Постов. Caps Lock болсо өчүрөбүз. Постов. Так, мен 7 кылып салам. Чоңураак болсун. Постов.
Бұл жерден болса оған беріп қояйын. Жазу түрінде болды. Step Child. Бұл болса екінші болчу. Егер сілерде SPD жоқ болып тұрған болса, курбты таңдап тұрып, курбты таңдаймыз. Оны чийдім. Саққа. Қайтырымыз болған. Қайра multi-line text. Кішкенеке, оқылып көріз. Көп жоғылып кетті. 8 қылсақ тұра болды. Бұл ортаға жылдыршы үшін move таңдап тұрып, қалаған бір базовый точка алып тұрып, оны жылдырсақ болды. Бұны да екі жол жылдамдық басуымен біз настройға аламыз. Оны жазу түрінде алып. Азыр репортты қайра сингл қылсам, жалғас қылып. Егер түшінбеген жеріңер бола тұрған болса, негізгі рисунокты азыр еме қылып салам. Жоғайтып қоям. Паузаны басып тұрып, қайра бір текшеріп шықсаңар болады. Анан тышкары бүгүнкү сабактын аягында ключевой сабакларды, командаларды силерге үйрөтүп кеткенге эме кылдым. Мисалы үчүн, бул жерде лентадагы ар бир команда жана инструмент өзүнүн кыска атына ээ. Мисалы үчүн line командасыны тандаш үчүн бул жерден лентадан тандап отурбай эле клавиатурадан элди баса турган болсок, бул жерге жазылды. Эл жана правильді баса турган болсок, бизге эмне line жумушка түшөт. Жумуш абалына келет. Ошондой эле калган командалар болсо, мисалы үчүн modifyга тийишелүү болгон инструменттердин баары өзүнүн кыска аттарына ээ. Мисалы үчүн move командасын тандаш үчүн мен бул жерден тандабай эле эмди баса турган болсом, эм жана правильді баса турган болсом, бул команда ишке түшөт. Бүгүн line'нын кыска аты eal. Modify панелинен болсо, move'ту силерге үйрөтөйүн. Андан кийин бул командаларды башка эмелерди кыска аттарын таап туруп, лентаны убактылуу жаап коюп, кайра кайталасаңар болот, көнүгүмдөй колуңарды көндүргөнгө. Аны үчүн мен Ctrl 0 басам. Ctrl 0 басканда лента жашырынат, мондай времени жаап коебуз. Кайра ачуу үчүн кайра Ctrl 0 басабыз. Эгер команданы түшүнбөгөндөр болсо, экрандын оң ылдый жагына карасаңар болот. Мисалы үчүн. Кайра ошондо баса турган болсок, кайра лента өзүнө абалы келет. Андан тышкары бул жерде стрелка бар. 4 лентанын абалы бар, көрүнүү абалы. 1, 2, 3, 4. Кошумча. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.